Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү жума хутбасы бул эмес, бул бир гана кириш сөзү. Кудайым буйрса, бүгүн сиздер менен биргеликте карап чыга турган жума хутбасы бүгүн таравихтин кандай сооптору бар экени ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. 30 күн келип таравих намазын окусаңыз, ишиңизди калтырып, кечинде уйкуңуз келсе да, бүгүн таравих намазга сооп алып келейин деп, убактыңызды бөлүп келип таравих намазын 30 күн окусаңыз, Аллах сизге кандай сыйрык берет? Мына ошол жөнүндө сиздер менен биргеликте сөз кылабыз, урматтуу мусулман бир тууган. Мен бул 30 күндүк таравих намазын соогуну Танбихул Гафилин, жүрөктөрдү ойготуучу деген бир китеп менен окумакчымын, урматтуу мусулман бир тууган. Ана Али ибн Аби Талиб радийаллаху таала анху аннаху قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فضائل التراويح في شهر رمضان. Бул хадисте пайгамбарыбыздын күйөө балдары Хазрет Али бизге риваят кылат. Бир канча сахабалар келип, о Аллахын элчиси, Рамазан айынын сооптору, Рамазан айынын артыкчылыгы жөнүндө бизге айтып бербейсизби? Бизге айтып бериңиз, эгер кайсы бир момун мусулман Рамазан айында 30 күн келип таравих намазын окуса кандай соопторго ээ болот деп бир канча сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ушинтип сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга ушундай деди: Яхруджул муъмин мин замбихи фи аввали лейлатин каяуми валадат уммуху. Кайсы бир момун биринчи күнү келип таравих намазын окуса, ал адам эненен жаңы төрөгөндөй бардык күнөөлөрү кечирилет деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, ал эми кимде ким экинчи күнү келип таравих намазын окуса, югфару лаху ва ли абавайхи ин кана муъминайни, ошол экинчи күнү келип таравих намазын окуган адамдын күнөөсү кечирилет, жана ата энесинин көчүрө кечирилет, эгер ата энеси мусулман болсо дейт. Кимде ким таравих намазын 3-чү күнү келип таравих намазын окуй турган болсо, юнади малакун мин тахтил арш истахлисил амала гафараллаху ма тaqaddama min замбик. Кимде ким 3-чү күнү келип таравих намазын окуса, Аллахнын аршынын астынан бир периште катуу кыйкырык менен үн салат. Ар бир амалыңды Аллахтын ыраазылыгы үчүн кыл, Аллах сенин өткөн күнөөлөрүңдү кечирди дейт. Ал эми кимде ким 4-чү күнү келип таравих намазын окуй турган болсо, минал ажри мислу қираати таурати вал инжили вал забур вал фуркан, бул адам Таурат жана Инжил, Забур, Курандын окугандай соо болот. Ал эми кимде ким 5-чү күнү келип таравих намазын окуй турган болсо, А'тахуллаху таала мисла ман солла фил масжидил харами ва масжидил Мадина ва масжидил Акса. Кимде ким 5-чү күнү келип таравих намазын окуй турган болсо, бул адам масжидил харамда намаз окугандай болот. Ал эми масжидил Мадинадагы мечитте намаз окугандай болот, жана Палестинадагы масжидил Аксада намаз окугандай болот. Урматтуу мусулман бир тууган, дагы ушул жерде бир эскерте турган нерсе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Масжидил Харамда Меккедеги окулган бир рекет намаз 100 миңге жүрөт деп айткан. Ал эми Масжидил Набави пайгамбардын мечитинде окулган намаз 50 миңге жүрөт. Ал эми Палестинадагы Масжидил Аксада окулган намаз 500ге жүрөт деп айткан. Урматтуу мусулман бир тууган, кимде ким Меккедеги намазын соогуна жетем десе, же пайгамбардын мечитинде окулгандай соог алам десе, же Масжидил Аксада окулгандай соог алам десе, ал адам аракет кылып 5-чү күнү келип таравих намазын окусун. Урматтуу мусулман бир тууган, кайсы бир момун мусулман 6-чы күнү келип таравих намазын окуса, Атахуллаху таала саваба ман тафа бил байтил маъмур ва ястагфиру лаху куллу хаджарин ва мадарин. Кайсы бир мусулман 6-чы күнү келип таравих намазын окуса, бул байтул маъмурду таваф кылгандай соо болот. Ва ястагфиру лаху куллу хаджарин ва мадарин. Бардык жердеги таштар, кумдар бул адамга истигфар айтып, Аллахым бул адамдын күнөөсүн кечир деп истигфар кечирим тилейт дейт. Байтул маъмур деген, урматтуу мусулман бир тууган, азыркы биздин ажылар барып таваф кылган Байтулланын так үстүндө 7 кабат асманда периштелери таваф кыла турган жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ал Байтул маъмурга бир күндө 70 миң периште келип таваф кылат дейт. 70 миң периште келип таваф кылып, эгер бир периште келип бир таваф кылып кеткенден кийин кайра кыяматка чейин кайра кесеги келбейт дейт. Эмне үчүн? Периштелердин көптүгүнөн кайра кыяматка чейин кесеги келбейт экен, урматтуу мусулман бир тууган. Урматтуу мусулман бир тууган, кимде ким 7-чи күнү келип таравих намазын окуй турган болсо,
فكأنما أدرك موسى عليه الصلاة والسلام ونصره على فرعون وهامان.